Адам өзүнө кимди жолдош кылды. Күндөрдүн бир күнүндө ит өзүнө жолдош издеп жөнөдү. Анткени ал жалгыздыктан аябай тажады. Анын үстүнө кандайдыр бир пайдалуу иш кылгысы да келди. Жолдо келе жатып, бутактан бутакка секирип ойноп жүргөн маймылды көрдү да: "Сен адамсыңбы?" деди. "Жок, мен маймылмын. Сен адамды эмне кылат элең?" дейт маймыл. "Жолдош болоюн дедим эле." "Мен да адамга жолдош болоюн. Мени да ээрчитип алчы", деди маймыл. Ит макул болуп, адамды издеп, ага жолдош болуу үчүн андан ары жол тартышты. Келе жатып, бал жеп жүргөн аюуга жолугушту. "Сен адамсыңбы?" дешти алар. "Жок, мен аюу экенмин. Силерге адамдын эмне кереги бар?" деди аюу таң калып. "Биз ага жолдош бололу дедик эле. Анткени анын кооз үйү бар дешет. Кышында үшүбөй, жакшынакай жашап, өзүнө азык камдап алат экен." "Анда мен да барсам болобу?" деди аюу суранып. "Кааласаң жүр", дешти ит менен маймыл. Алар үчөө болуп келе жатып, акырында адамдын өзүнө жолугушту. Адам алардын жолдош болом деген сөзүн укту да мындай деп буйрук кылды: "Мага жолдош болом дегендер эмгектенүүсү керек. Силер үчөөң мен иштен келгенче бекер отурбай бир жумуш аткаргыла. Кылган ишиңерге карап жолдош болоюн." Анан адам балта, тешесин алып ишине жөнөп кетти. Аюу жумуш деген ушул болуш керек деп жатып алып терең уйкуга кирди. Маймыл болсо үй жынаганды билбей, иш деген ушул деп ойлоп, буюмдарды көрүнгөн жерге чачып ойноп жүрдү. Ит болсо үйдү кайтарып, эч кимди киргизбей кооруду. Кечинде адам жумуштан келип: "Кана, кимиң эмне жумуш жасадың?" деп сурай баштады. Аюу уктаганын, маймыл үйдү чачып ойногонун, ит үй кайтарганын айтышты. Ошондо адам уйкучу аюуну тоого, тартипсиз иш билбеген маймылды токойго кубалап жибериптир. Иттин кызматын жактырып, өзүнө жолдош кылып алды. Ошондон бери ит адамга кызмат кылып, короочу болуп жашап жүрөт.